Чоңалайдан мына Алайга карап келген жолдо адам аз, кечегидей вооруженный конфликт болсо тез эле Күлчөгө Алайга жетип келет. Ошон үчүн муну жакшыраак караш керек. Бул азыр мындай спокойно таштап койгон менен эртең бир чоң проблема болушу мүмкүн. Элдер коркуп ызылдап атат. Эсиңизде болсо, буга чейин депутат Акулуу Бердиев Жогорку Кеңештин трибунасынан бир эмес бир нече жолу Чоңалайдагы кыргыз-тажик чек ара тилкесинде абал тымызын курчуп, тажик тарап окоп казып жаткандыгын айтып чыккан. Бирок айтылгандарды жергиликтүү бийлик менен мамлекеттик чек ара кызматы четке кагып, абал туруктуу экенин айтып турушту. Бүгүн болсо түнкү саат 3:00 чамасында тажик тарап Унжублак аймагындагы такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип кетип, контейнер кое баштаган. Ошондой эле тажик аскерлери автоунаа жана жеңил брондолгон техникалар менен топтолгону байкалган. Атайын кызматтын чек ара кызматы акыркы сааттарга карата Унжублак аймагында абал туруктуу экенин билдирди. Тийиштүү кызмат адамдары жеринде жана абалды жөнгө салуу боюнча чараларды көрүүдө. Чек ара кызматынын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөдө, деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын атайын кызматынын жетекчиси Саймумин Ятимов менен байланышкандыгын, анын келери күтүлүп жаткандыгын жергиликтүүлөр менен жолугушууда билдирди. Такталган так өзүбүздүн территорияга мына посту койгонбуз. Посту бул жагы. Тигилердин постунун бери жагы такталып элек болот. Бирок булар уже акыркы маалдарда уже такталып элек жерлерге кирип, мындай бир өздөштүргөнгө аракет кылып атышат. Эми булардын максаты түшүнүктүү, себеби биякта бир эле кызыкчылыгы бар. Азыр Рахмондун убактысы келип калды. Бул өзүнүн бийлигин өткөрүп бериш керек уулуна. Анан ичинде да өлкөнүн ичинде нааразычылыктар көбөйүп атат. Ошо бийликке көп жылдан бери ошондой нааразычылык көбөйүп атат. Анан ошондой акыбалда өз баласына бийликти тапшырып бериш үчүн буга сырткы бир душман керек болуп атат да. Анан ошо сырткы душманга каршы өзүнүн элдерин мобилизация кылам деп ошо Кыргызстанды сырткы душман кылып тандап алды да. Анан ушундай ситуацияны ушундай кармап кээ бирде мындай эскалация кылдырганга аракеттенип атышат. Анан ушундай контекстте өз бийлигин баласына тапшырып берем деген ойлору бар болуш керек. Ошондой ойлору бар деп толук бойдон ишенем. Өкмөт муну менен буга чейин жетишилген кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишими бузулганын белгиледи. Ушу 29-30 апрелде болгон окуяларда биздин аскерлерибиз өздөрүн абдан жакшы көрсөттү. Себеби биз тараптан 3 эле аскер каза болду. Тажикстан тараптан 10 аскер, бул расмий маалымат боюнча 10 аскер каза болду. 3 эсе көп. Бул эмненин белгиси? Ошондо да биздикилер эч кандай гранатомет, вертолетту колдонбой эле 3 эсе көп алардын аскерлерин жок кылышты. Бул эмненин көрсөткүчүсү? Ошо биздин даярдыгыбызды көрсөтүп атат да. Биздин аскерлерибиздин деми кандай деңгээлинде, анан даярдыгы кандай деңгээлдегин көрсөтүп атат да. Ошон үчүн эч кандай күмөн болбош керек. Биздин аскерлерибиз толук бойдон даяр. Түзүлгөн чыңалуудан улам Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси Назирмат Ализода чакыртылып, ага нааразычылык нотасы тапшырылды. Бул тууралуу маалыматты аталган министрликтин басма сөз кызматынан кабарлашты.